Биздин балбандар намыска жарады. Кыргыз спортчулары Олимп оюндарынан 3 медаль багындырды. Экс-президент Аскар Акаев 16 жылдан соң Бишкекке келди. Кумтөр иши боюнча мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев камалды. UFC экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедов Чолпон Атада мелдеш уюштурду. Коопсуз шаардын айып пулун азайтуу мыйзамы күчүнө кирди. Жуманын орчундуу окуялары менен эфирде апта агымы. Саламатсыздарбы? Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарында кыргыз спортчулары 3 медаль багындырды. Куржунубузга алгачкы күмүш медальды грек-рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов алып келди. Ал финалдык беттеште венгриялык Тамаш Лёрецке каршы чыгып 2-1 уйпай айырмасында жеңилип калды. Бул жетишкендиги менен Акжол бириккен күрөш дүйнөсүнүн 77 кг салмак даражасындагы рейтингинде 2-чи сапка көтөрүлдү. Белге кетсек, 22 жаштагы Акжол Махмудовдун бул алгачкы Олимпиадасы. Акжол, алейкум ассалам. Кут болсун медалиң. Күмүш медалиң кут болсун. Эми буга дагы ыраазы болуш керек. Бу да жаман эмес. Келечегиң алдыда, жашсың. Кудай буйрса, эмкиде алтын медалга жетесиң. Өлкөбүзгө 2-чи медальды Мээрим Жуманазарова коло байгеси менен толуктады. Ал 3 августта кыз келиндер күрөшүн 68 кг салмакта монголиялык балбан менен беттешип 1-10 эсебинде утту. Экинчи аямпада мөөнөтүнөн мурда атаандашынын далысын жерге тийгизип, таза жеңишти камсыздап коло медаль тагынды. Бириккен күрөш дүйнөсүндө Мээрим Жуманазарованы коло байге утуп, Олимпиадада медаль тагынган алгачкы кыргызстандык кыз болуп тарых жаратты деп жазды. Дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова Кыргызстанга 2-чи күмүш байген алып келди. Тилекке каршы Айсулуу финалдык беттеште 1 упай айырмасында япониялык Юкако Каваиге жеңилип калды. Эсеп япониялык кыздын пайдасына чечилип, күрөш 4-3 менен аяктады. Эскерте кетсек, буга чейин Айсулуу менен Юкако килемде бир нече ирет беттешкен. Биринчиси 2019-жылда болуп өтсө, дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан утса, 2020-жылы Азия биринчилигинде жеңишти япониялык кыз алып кеткен. Күмүш утканына карабай, Айсулуу бириккен күрөш дүйнөсүнүн жаңыланган рейтингинде 1-чи орунду сактап калды. Алло, саламатчылык. Айсулуу айым, күмүш медалиңиз менен куттуктаймын. Эч капа болбоңуз, тиги алтынга жетпей калдым деп. Сиз бир эмес, бир нече жолу дүйнө жүзүнө дүңгүрөтүп, өзүңүздү ким экениңизди далилдеп койгонсуз. Ошон үчүн эч капа болбоңуз. Келечегиңиз алдыда, күмүш дагы жаман эмес. Спорттон алыстабайбыз. UFC уюмунун экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедов Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында мелдеш уюштурду. Турнирде кыргызстандык спортчулар Россия, Казакстан жана Узбекстан менен келген мушкерлер менен күч сынашты. Кеченин башкы беттешинде кыргызстандык Бусурманкул Абдибайыт уулу россиялык чемпион Руслан Яманбаев менен таймашты. Кармаштын 2-чи раундунда Абдибайыт уулу атаандашын техникалык нокаут менен жеңип, чемпиондук курду тартып алды. Мелдештен соң Нурмагомедов президент Садыр Жапаров менен жолукту. Мушкер турнир өткөрүүгө колдоосун көрсөткөн Жапаровго ыраазычылык билдирип, кийинки жылыда өткөрүүнү убадалады. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Бишкекке 16 жылдан кийин кайтып келип, УКМКга сурак берди. Ал кумтөр кенине байланышкан кылмыш иши боюнча тергөөнүн алкагында чакырылган. Акаев кумтөр иши боюнча берилген маалыматтарын бөлүшүп, тергөө менен тыгыз кызматташууга даяр экенин билдирди. Ошондой эле ал тергөө бүткөн соң Москвага кетерин айтты. Я приехал сотрудничать, помогать. Вы знаете, что ко мне есть претензии по проекту Кумтору. Кумтор строился при мне. Поэтому я желаю помочь следствию. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2 айга камакка алынды. Маалымат боюнча Сариев кумтөр кенинин ишинен экологияга келтирген чыгымдын суммасын азайтып койгон деп шектелүүдө. Бишкек шаардык 1-май райондук сотунан кабарлангандай, ал 30-сентябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Айдоочуларга жакшы жаңылык. Коопсуз шаардын айып пулу 70%га кыскарды. Аталган мыйзам 30-июнда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анын негизинде жол эрежесин бузган айдоочу 15 күндүн ичинде айып пулдан кутулам десе 300 сом эле төлөп калат. Башкача айтканда, айып пул 70%га кыскарат. Кеп биринчи категорияда каралган 1000 сом туурасында болууда. Бул мыйзам күчүнө киргенге чейин төлөнбөгөн 1000 сомдук айыптарды 15 күндүн ичинде 70%дык жеңилдик менен төлөй аласыз. Мына ушуну менен апта агымы берүүсүн жыйынтыктайбыз. ББКЖ сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү актуалдуу жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар.